сабак өтүп жүрүп бекер деген жакшы эмес экен, бекер деген союз өлгөн экен. Биз өзүбүзгө өзүбүз бир нерсе салым кошпосок болбой турган нерселерди үйрөттү да. Ошондуктан баарыңыздарды чакырат элем. Бул жерде хутордо фондусун ачып отуруп, хут орносун. Эми жана баланы көргөндө деле атын жакшы ат койсо, ошону менен балага жакшы болот, жол ачылат, колдоо болот деген сыяктуу. Бунун да аты жакшы коюлду. Эми ушуну колдойт, буюрса булардын ойлору таза, жакшы. Жаңкы Бактияр ага сиз түшүнбөй калдыңыз. Жаңки деген менин комшум, экөөбүз Бетмамда жашайбыз. Мен ушунча кишилерге түшүндүрүп жүрүп, Жаңки эки жумушта иштеп экөөбүз сүйлөшө албай жүрдүк да. Мен бүгүн кечинде Жаңкиге жашыркай түшүндүрөм. Жаңки түшүнбөй калды негизи, экөөбүз бир күнү шашпай сүйлөшөбүз. Ана бул туура эле көз карашта, туура эле. Баарыңыздарды жаңы Аселга жакшы нерсе айтып кетти. Чындап эле улак деген жакшы, бата деген жер эл көбүрөөк дейм. Берге да коюп койсок, ошол какой-то процент же бирдеке кылып чыгарып берип койсок, булар эч качан жок кылбайт. Таза балдар иштеп отурат, таза жеңилдер иштеп отурат. Буюрса колдоо көрсөтпөйт, жардам көрсөтпөйт. Мен ойлойм, бул жашоодо ишеним эле керек болот эми. Чындап элечи. Бир болбогон сөздөргө кетпей, жөн эле ишеним кылып койсок, булар чындап иштеп беребиз деген жаштар. Сарганга чоң рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат. Ишибизге ийгилик булардын иштерине. Мынакей жайы менен балдарды окутуштун берди, англисче, орусча. Азыр жашоодо эмне биз ойлой беребиз, байлык көбөйтүп, үй салсак, Бишкектен үй алсак, минсек деп. Бирок эң негизи менин көз карашым боюнча бир жакшы балдарга тарбия берип туруп, ошо өзүбүздүн балдарды жакшы тарбиялап туруп коомго кошуп койсок, ошо байлык, ошол дүйнө. Сен канча дүйнө чогултсаң, бир түшүнбөгөн бир баланы өстүрүп алсаң, өзүң үйүңөн келет да сен тапкан ташыганды бир күндө таш талканды чыгара турган балдарды өстүрүп алсак, ал эч пайдасы жок, байлыктын пайдасы жок. Ошол үчүн билимге умтулайык, мондай уюмдарга жардам көрсөтөйүк. Булар биздин балдарга жардам көрсөтөт. Ошентип эр шартта биздин Бакыянды, мынакей Бактияр ага айтып кетти го, Таласта эң ынтымактуу айыл деп Бакыянды тандап келгиле. Ооба, сиздер жаңылган жоксуздар. Биз ынтымактуубуз, биз ырыс кешиктүү айылбыз. Эч камсанабыздар. Бул Кыргызстанга жайылганда аракет кылабыз. Ишиңерге ийгилик.